Ассаламу алейкум бағбандар, бүгін 19 апрель. Ауа райы күн-бүркө, жамгыр болгон үчүн негизи көпчүлүк убакта жамгырдан мурда азот берип коебуз деген көп суроолор болот. Азотту негизи жамгыр эрите алабы, эрите албайбы, ошол боюнча сүйлөшөлү. Мына азыр бир күн мурда тамчылатып сугарууда суу жандырылган. Карбамид бердик, азотту. Мына ушул азыр суу менен дагы 10 мүнөткө жакын мына ылайда зорго эрийт. Ушундай ылай абалда. Болбосо бул деле эрите албайт. Мына азыр суу менен эме кылтабыз. Сууну өчүрүштөн мурда бир 10 мүнөт эритип туруп, андан кийин эрийт. Бизде көбүнчө билесиздер, азотту эң талак эле бир аз жамгыр себелесе эле чыгып туруп жерге чачып тастайбыз. Жерге чачканда эч качан эрибейт. Биз мынантип суунун ылайдын үстүнө таштап дагы өзү 10 мүнөт дегенде гана эрип пайдасын берет. Азотту ошон үчүн жамгырдан мурда, жамгырдан кийин чачканга сунушталма берилбейт. Себеби айтат го, канча жолу жааган жамгырдан бир жолу койгон суу жакшы. 10 жол дейби, кандай дейт? Комментарийге жазып коюңуздар, унутуп калыптым. Ошон үчүн канча жамгыр жаабасын, бирок сууга жетпейт. Сөзсүз суу койгондон кийин ошол ылайга, нымдуулукка азот болобу, кандай азык берсек дагы, мисалы карбамидби, селитрабы кандай берсек дагы ошону берип эритсек болот. Мына көчөттөрдүн эки тарабынан 25 граммдан 50 граммдык азот берилет. Көчөттөргө ошо бир күн мурда суу койгонбуз. Азыр ошол суу өчүрүштөн мурда азотун берип, дарактарды суусун өчүрөбүз, азот менен азыктандырабыз. Дарактарыбыз азыр өсүүсү бир канча өсүп калган. Жаңышактар дагы 10 сантиметрден өсүп келатат. Эртең аба ырайы 20 градустан көтөрүлгөндө дароо эле өсүш башталат. Аба ырайы салкын убакытта бир аз өсүү басаңыраак болот, бирок нымдуулугу менен азотту камсыздап берсек, ошол күн катуу ысыганда тез эле убакыттын ичинде өсөт. Бардыгыңыздарга азот азыгыны туура убакта берип, туура өстүрүшүңүздөргө чакырып өтөбүз.